Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова. Мен азыр Бишкек шаарынын Көкжар конушунда турам. Бул Көкжар конушунда буга чейин 4 эгиз төрөлгөн үй бүлөгө KG Group куруу компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташев мырза жаңы үйдүн ачкычын берем деп сөз берген экен. Азыр ушул жаңы үйдүн ачкычтарын берүү аземи болгону турат. Буга чейин Кыргызстанда эки эле 4 эгиз төрөлгөн үй бүлө бар. Буга чейинки төрөлгөн 4 эгиз чоңоюп калышты. Кече жакында дагы 4 эми төрөлгөн үй бүлө жакшынакай жыйынтек тоюн берип кубанып отурат. Жакшы жаңылыгым бар. Кече Ош шаарында 3 эгиз төрөлүптүр. Кыргыздын саны көбөйсүн. Бала чакабыз көбөйсүн. Кыргызстаныбыз өнүксүн. Азыр мына ушул жакшынакай майрамдан алыстабаңыздар. Дагы жакшы сонун жаңылыктар болгон атат. Мен сиздер менен бөлүшөм. Ушундай жакшынакай иш-чараларды Элнура Кулуева деген жакшынакай сонун журналисти эжекейибиз бар. Ушул Элнураны кармап алдым. Элнура, кандайсың? Жакшы, бүгүн манай 5. Манай 5пи? Ошол аябай сонун жасап турсаң, эле укмуш. Мен 4 эгиздер жөнүндө айтып бердим, анан сен жакшыраак билесиң. Буга чейин да жазып жүргөнсүң, булар менен байланышып жүргөнсүң. Анан алар үчүн дагы мындай жакшынакай бир иштерди жасап жүргөнсүң да. Кайрымдуулук, кайдыгерлик эмес жакшынакай иштер жасап жүргөнсүң. Ошол 4 эгиздер жөнүндө айтып берсең, жана биринчи төрөлгөндөр канчага чыгып калышты? Кыргызстанда 4 эм төрөлгөн 2 үй бүлө бар. Бирөө Нурлан деген жигит, Көлдүн жигити болот, Скөл районунан болот. Мына ошол үй бүлөдө 2015-жылы 4 эркек уул төрөлгөн. Бул үй бүлөдө дагы бир өзгөчөлүк, мурун 3 уулу бар болчу, бүгүнкү күндө 4 эм менен 7 уулу бар да. Бул өтө сейрек кездешчү. Бул да өзүнчө бир керемет болсо керек. Кудайдын 7 жашка чыгып, 4 жашка чыгып калышты. Бүгүн 4 жашка чыгып калышты алар. Андан кийин экинчи үй бүлө бар. Бул 9 ай болду. Азамат деген үй бүлө Талас областынан болот. Ошол үй бүлөдө 3 кыз, 1 уул төрөлдү. Мына ушул 2 үй бүлө бүгүн кошуна болуп, ушундай заманбап жакшынакай үйдө өкүлдөр ушундай ага өргө берип атышат. Ошол Таластан төрөлгөн азаматка президент Сооронбай Жээнбеков 2 миллион акча каражатын бөлгөн. Мына ошондо андан тышкары KG Group компаниясы дагы бир бөлмөлүү батир белек кылышкан экен. Бирок ошол 2 үйдү бириктирип, 2 комнатты үй кылышып, бүгүнкү күндө бактылуу өздөрүнүн ушу 4 эм балдардын бетин сүйүп дегендей ушул заманбап үйдө жашаган атышат. Эң кызыгы ушул 2 үй бүлө ушундай кошуна болуп калышы. Бул жакта да Улан Эгизбаевка берилген үй бар экен. Анын Белек деген баласы бар, билесиңиздер. Эми ушул кичинекей аянтчада Кыргыздын саны көбөйсүн, ар үйдө 4 эм төрөлсүн деп ырымдап ушул акцияны уюштурганбыз. Өзүңүздөр бир аздан кийин ушул акциябыз башталгантат. Бүгүн ак элечек жана апалар, аксакалдуу бакаяталарыбыз бүгүн бата берип, акыркы статистикалык маалыматтарга карасак, Кыргызстандын саны 6 миллион 400 кишиге болуп турбуз. Демек, бул жай өсүү, бирок биз мындан ары дагы ушу демографиялык саясатка көңүл буруп, Кыргыздын санын кантип көбөйтсөк, көп бала төрөгөн энелер, ушундай 4 эм төрөгөн карман Кыргыздын энелери көп болсун деп тилек ниет кылып атабыз. Чоң рахмат. Мындан аркадагы иштериңе чоң ийгиликтерди каалайм. Кыргызды сүйүндүргөн жакшынакай долбоорлордун үстүндө иштей бер. Рахмат сиздерге. Ийгиликтер көп болсун. Сиздер менен биргебиз. Рахмат. Анакей азыр 4 эгиздер 4 эгиз төрөлгөн 2 үй бүлө мына ушул менин артымдагы мына үйдө жашайт экен. Мына боз үйлөр тигилип жакшынакай майрам болуп атат бул жакта. Карагылачы. Ак элечек энелерибиз отурат. Апа, кандайсыз? Жакшысызбы? Ушул майрамга куш келипсиз. Жакшынакай майрам болуп атыптыр. Сиздин каалоо тилегиңизди угуп койсок. Эми ушундай сонун жүрөк толкуткан учур болуп атат азыр. Себеби деген элибизде 4 эм, мындайча айтканда, баягы башыбызга ушунча бир кошулганда эле 4 эсе кошулуп атат деген кеп да. Анан Кудай куткулсун. Баягы башыбыз көбөйсүн. Байлык деген эмне? Байлык деген адам.
ошо адам болсо байлык, а биз байлыкты, адамды байлык деп эсептешибиз керек. Адамдарыбыз көп болсо байлыгыбыз ошол. Эми Кудайым ошол саныбыз көбөйүп, кыргыз эли дүркүрөгөн эл болуп өсө берсин. Адамга аты чыгып, ушу төрөлүп аткан жаштар бактылуу болсун, кичинекей наристелер. Ошолор бактылуу кыргыз элинин балдары болуп көбөйө берсин. Билимдүү татынакай болуп, ата энесинин маңдайында толук ушу ата энеси менен чогуу жашап, эли журту менен багытоодой балдар болуп өссүн. Биз ошого сүйүнөбүз айланайын. Айтканыңыз келсин, атаңыз тийсин, чоң рахмат. Бар болуңуздар. Рахмат. Мен көз карандысы журналистин, атым Алтынай, фамилиям Арстанбекова. Калуу тилегиңизди айтып коесуз, папа? Мен айталы барбыз. Айтыңыздар, тартып коеюн. Эми şu кубанычтуу жерде отурарбыз, башка болсо дөөлөтү болсун кыргыз элине. Ушу 4 балдар 4 жарака жүгүрөтүп, илгерени эр азамат кыздар болуп чоңое берсин, кыргыз эли көбөйө берсин. Асманда жылдыз, жерде кыргыз болуп, рыскылуу болуп, имандуу болуп, өмүрлүү бакталай болуп жүрө берсин. Бактылуу эне, бактылуу ата болуп, укканыбыз сүйүнөлү. Көргөнүбүз сүйүнүп жүрөлү. Айтканыңыз келсин. Апа, сиз дагы калуу тилегиңиз. Ушул балдарды Кудай сүйүп берген балдардын ата энеси аман болсун, эли журтуна жараган, керекке жараган, элдин жүгүн көтөргөн, ушунча эл батасын берип аткандан кийин ушул элдин батасы тийип, ушул балдар бактылуу балдар болсун. Кыргыз элин учу узара берсин, ушинтип эле кыргыз көбөйө берсин. Элимде тынччылык, аманчылык болсун кагылайын. Ушундай майрамдар боло берсин. Кече көчмөндөргө барып келдик. Мына кыргыздын ким экендигин бүтүндөй дүйнөгө таратып аткан көчмөндөрдүн учу улансын. Ушундай жаштар көбөйө эле кыргыздар ушинтип кыргыз экенибизди таанылып, бүтүндөй дүйнөдө кыргыз экен, кыргызыбыз билинип турсун айланайын. Балдар бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, эл журт тынч болсун. Айтканыңыз келсин, батаңыз тийсин. Рахмат, чоң рахмат. Орто жагы бош эле. Аты алыска кеткен кыргыздын татка кызы бар. Роза Ражаевна Жумаева деген менин эжем бар. Роза эжекем көп жылдардан бери мамлекеттик кызматтарда иштеди, эл башкарды. Нарын районунун акиминин орун басары болуп көп жыл иштеди. Эже, сизди бүгүн ушундай жакшынакай бир майрамга чакырыштыр. Сиздин калуу тилегиңизди угуп койсом деп келдим. Рахмат, жакшы болот. Эми өзүңөр көп болгондо кыргыздын саны көбөйсүн, ар үйдө 4 төрөсүн деген темада бүгүн бир абдан бир бактылуу күндөрдүн бири болуп атат. Себеби 2 үй бүлөдө 4 деген ушул заманда кыргыздын учкуру эмес, мына Алла Таала сүйгөн пендесине ушундай 4 берет да. Аны ушул 2 үй бүлөгө мен чын диlimden Кыргызстан аялдар комитетинин атынан, жеке өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан бир бакубат жашоону каалайт элем. Ушул балдардын өмүрүн узун болушун, боолору бекем болушун, кыргыздын келечекте эл баккан, журт башкарган, эл сыймыктанган ушундай төбөсү көрүнгөн уул кыздардан болуп чоңоюшта мен чын диlimden тилегимди, каалоо тилегимди билдирип кетет элем. Уюштуруучуларга да бир терең ыраазычылыгымды айткым келип атат. Атайын ушу Кыргызстан аялдар комитетинин атынан өзүбүздүн да бир арзыбаган белектерибиз бар эле. Ошол белектерибизди берип, анан өзгөчө ушул KG Group компаниясынын жетекчилигине бир албан ийгиликтерди каалайт элем. Биздин Кыргызстанда ушундай меценаттар көп болсо, байларыбыз көп эле, бирок битир сараң байлар болуп атпайбы? Анан эгер ушул KG Group'тай жана Ташов Кокшо мырзаларыбыз көбүрөөк болгондо, ошолор карачы эми 4 деген эмне керемет ай. 4 4 бөлмөлүү үйлөрдү берсе да жарашат да, керек болсо ар бирине бир буларга тарбиячыларды мен ойлойм өкмөт бир тиешелүү деңгээлде ушуларга жакындан жардам берип, мына эмгек социалдык жактан коргоо министрлиги, ошолор дагы мейли саламаттык сактоо министрлиги болобу, керек болсо жанагы медработниктер, саламаттык сактоо кызматкерлеринен бери жиберип ушулардын ден соолугун күнүнө карап турса дагы аздык болот го деп ойлойм да. Ошондуктан
ошондуктан ар тараптан баардык кыргыз элибиз ынтымагыбыз ушундайдан көрүнөт, билинет дегенде ынтымактуу болуп, сеники меники деп бирөө таластыктар экен, бири төртем бирөөлөрү көлдүктөр экен, Кудайдын кулагы сүйсүн, биздин атайын Темиртоодон келип ушундай бир сыймык менен кабыл алып, кубануу менен дегенде ушундай толкунанып турам. Чын айтсам, абдан керемет күндөр болуп атат. Анан ушу балдарга өмүр, балдарды тапкан ата-энеси ушулардын рахатын көргөн, ошол ата-энеси тапкан чоң эне, чоң ата, тайэне, таяталарынын баарыларына узун өмүр, чың ден соолук, ошолордун үй бүлөсүнө ар дайым ырыс-кешик болуп, мына бүгүн канча адам келип атса, канча бут кирсе, ошончо бут кирсин үйлөрүнө, ушул үй ак жолтой болсун, ушул үйдөн агарып көгөрүп, кеңейип, улам бир периодада 5 үй болсо, ошонун баарын ушулар өзүлөрү сатып алгандай байлыкка жеткен үйлөр болсо экен деп Кудайдан чын жүрөгүмдөн тилейм. Рахмат. Ар бир балага бирден квартира. Ар бир балага бирден квартира. Өз же менин дагы жакшылык жагым бар. Кече жаңылыктардан көрүп калдым. Кече күнү түшкү саат 3-төрдө го дейм, ошто 3 эм төрөлүптүр. Кут болсун. Кыргыздын чын эле кыргыздын саны көбөйүп, ар үйдө 2 эм, 3 эм, 4 эмдер төрөлүп, биздин бактыбызга бир бактылуу, ырыс-кешиктүү балдар көбүрөөк төрөлө берсин. Кыргыз эми 7 миллионго жетпеген калк экенбиз. Биз көбөйүшүбүз керек. Улутубузду. Туура айтасыз. Чоң рахмат эже, бар болуңуз сиз дагы. Рахмат. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта ушул KG Group компаниясы жакшынакай майрам берген атат. Ушул KG Group компаниясынын эң чоң жетекчилиги бар экен. Ушул жетекчилигине барсам, барып таанышып тура берейин деп. Агай, кечирип коюңуз, мен эже кечирип коюңуз. Мен түз эфирде чыгып аттым билем. Сизди ушул KG Group компаниясынын эң чоң жетекчиси деп айтты. Сиз менен таанышканы келдим. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу, агай? Мен Камчыбек Курбаналиевич Курбаналиев. Ушул KG Группанын генеральный директору. Мына биз турган 2 үй ошо биздин салган үйлөр. Бүгүнкү 4 эмдер ушул биздин салган үйдөн 2 жерден квартира алып атышат. Ошону салтанаттуу күнү өзүңүз көрүп турасыздар. Ооба. Ошого келип азыр эми жентек тоюн жеп кетейин деп, күлүштөрүн колуна карматып, буларга жакшы келечеги кең болсун деп каалоо менен келдик. Тилектериңиз жакшы экен, жасап аткан жумуштарыңыз да аябай мактоого арзыйт. Анан ошол квадрат метри канча ушул үйлөрдүн? Мисалы үчүн ошол бир комнат квартираны берип атасыздар да Батирдечи? 600 квадратасы $550-600. Жок, мисалы үчүн бир үйдүн ошол 4 эмге берилген үйдүн эмеси канча деген? Аянты канча деген? Аянты 68 квадрат. Чоң эле экен анда, бир бөлмөлүү болсо да чоң эле экен. Тиги 1 4 эмге бир бөлмө берилет экен да. Экинчи 4 эмге тиги президент тарабынан берилген акча болгондугу үчүн бир эмес 2 бөлмө болуп калыптыр. Чоңойтуп берипсиздер да анда. 2 бөлмө болгондо аянты канча болду, агай? 2 бөлмө болгондо бир 72-74 чейин бар. Жакшы экен анда. Булардын эски мурда эмеге салыштырып көргөндө, азыр булардын кухнясы Советтер Союзунда салган үйлөрдүн залындай. Кухнясы чоң болот, Да, кухнясы абдан чоң. Как раз 4-5 эмдерде туура келгенде бир 6-7 адам кенен отуруп тамак ичип. Агай, 4 эмдердин ата-энесине мына сиздин оң тарабыңыздагы үйдөн бердиңиздер, Батирлерди. Ал эми артыңыздагы үйдөн Улан Эгизбаевдин аялына берилген турбайбы? Сиз де бердиңиздер беле? Да. Белек кылдыңыздар беле? Берилген, да. Канча квадрат, эми аянты канча? Аянты 62 квадрат. Жашап ататпы? Билбейсизби? Азыр эме жашайлык, азыр бир эмесин өткөрүшөт азыр. Аркы жума жыл бир эмесин өткөрөт. Анан кийин көчүп кирет, Анан кийин келишет. Күндө келип кетишти, ата-энеси келип кетишти. Агай, сиздин барып келебиз октябрдын башында. Алар Кочкордон болот. Агай, сиздин ишиңиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Бекем ден соолук каалайм сизге. Анан жанагындай кажыбас кайрат каалайм. Баягы
арыбаңыз, оорубаңыз, эч качан карыбаңыз. Анткени деген сиз бар үчүн ушундай бир жакшы нерселер болуп атыптыр. Баягы 7 балалуу, 10 балалуулар деле үйгө жете албай жүрөт. Анан ушул 4 эм төрөлгөн үй бүлөгө ушундай батир белек кылып, сиз аябай жакшы жумуштарды жасап атасыздар да. Сизге чоң рахмат. Ар дайым бар болуңуз. Жакшы, силерге да чоң рахмат. Мына келип, элге жеткирип, булардын кубанычын элге жеткирип, баарына тең бөлүшүп атасың. Мындай да жакшы үй бүлө. Сизге дагы келечегиң тең болсун. Жакшы, ушундай эмелерге, иш-чарага чакырганда келип, жакшы нерсени таратыш керек. Журналист деген жакшы нерсени элге жеткирип турушубуз керек. Ошоктон башкасын. Жаман нерседен башкасын баарын элге жеткирип турушубуз керек. Эл билсин, эл каармандарды билсин, ошо баягы элдерге жардам берип аткандарды билсин. Сизди мындан ары таанып жүрөлү. Ар дайым бар болуңуз агай. Убакыт болсо келгенге кабарлашып, эмне керек болсо мына дагы үйлөр салынып атат. Ошол жерде тандасалар болот. Жарайт. KG Group жакшы компания, үйлөрдү салып, жакшынакай кылып мындай кылып берип атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Бар болуңуз агай. Эл үчүн жакшы, рахмат. Рахмат. Мен көз карандысыз журналистмин. Көз карандысыз журналистмин. Менин атым Алтынай. Мен деле айтып койсом. Айтып коюңуз. Жарайт. Жарайт, айтып коюңуз, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен республикалык жокерлердин элдер комитетинин төрайымы Байгулбат Айман башына. Мен атайын ушу бүгүн да абдан жакшы иш-чара болуп атыптыр. Мындай иш-чара ушу KG Group компаниясынын кылып атканын элге жагарлыкта. Көп эле адамдар акчалуу, көп байларыбыз бар, бирок ушу Ташевтай эр жигитти мен чын айтканда көргөн эмесмин. Эмне үчүн дегенде мен ушу күч түзүмдө 28 жылдан бери кызматтамын, аскер кызматкери катары. Анан азыр ушу коомдо мен жетектеп турам. Анан 4 жылдан бери бизге дагы ушу KG Group компаниясы көптөгөн жардамдарды берди. Мына биздин жокерлерибиз бар, Тоо Таштагы заставаларыбыз бар, аскер бөлүктөрүбүз бар. Биз 10 министерство менен кызматташтыктабыз. Ошолордун баарына тең ушу жардам керек, потому что деген армия баягы коом армияга көз каранды да. Ошону абдан жакшы түшүнүп, армиябыз бекем болсо, анан коом тынч жашайт дегендей. Ошондой өзүнүн бир патриоттук сезими күчтүү экен. Азыр деген өзү ошо Баткендин кулу экен. Анан ушул баягы эмеге заставаларга ушу чек арага жакын жерде жайгашып, ошо армиядагы көйгөйлөрдүн баарын жакшы билет экен. Ошондуктан ушуларга бир жардам кылып коеюн деп атайын суранып, келиңиз сизге эмне жардам берейин деп ошо акча тегинин бөлүп келатат. Ошондой эле мына апам жапкан нанды сагындым деген атайын акциябызды жылда өткөрөбүз. Мына түштүктө, түндүктө өткөрүп, канча деген акчаны бөлүп берип, ушул Таштын атынан алып барып, Тоо Ташка застава отряддардын баарына тиги эл барбаган жерге ат менен барып ошо жеткирип барып турабыз. Мындайча айтканда, ушул балдардын дагы патриоттук сезимин жоготулатуу. Мына силер да ушул Ташып байкеңерде болгула. Силер да патриот болгула. Силер дагы кийин колуңарда болгондо өзүңөрдүн эле чөндөңөр салбай, мамлекетке да бир жардам бериш керек. Чын айтканда армия мамлекет баягы баардык жагынан камсыздалат дейбиз, бирок мамлекеттин деген чөнтөгү деле эсептелүү. Ошол эле убакта мына ушул Ташып окшогон адамдар келип бир жардам берсе, баягы колунан келген демөөрчүлүк кылса, мен ойлойм биздин Кыргызстан тез эле өнүгүп өсүп кетет. Рахмат эже, айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Азыр ушул KG Group компаниясынын жетекчиси Имамдин Ташев мырзаны күтүп атышат. Ага чейин адамдар менен сүйлөшүп. Алтынай кандай? Кандайсыз? Саламатсызбы агай? Кандайсыз? Жакшысызбы? Жүрөсүзбү? Кандайсыз? Мына бул жакта ошол 4 эгиздердин сүрөттөрү турат. Оң жагында
2015 жылы төрөлгөн 4 эгиздин сүрөтү. Булар деген 15 жылы төрөлсө, быйыл 4кө чыгып калыптыр. Чоңоюп калыштыр, бала бакчага барып атса керек. Ал эми мынабу 4 эгиз, 3 кыз, 1 уул 9 айлык болуп калыштыр. Ушул 2 үй бүлө, 4 эгиздин ата-энелери 2 үй бүлө мынабу жогору турган ушул көп кабаттуу үйдөн бир бөлмөлүү батирлерге ээ болушту. Аны деген ушул KG Group компаниясы белек кылды. Нурлан. Момундай сонун дасторкон жайылып, тиякта деген кыргыздын нак очогу эт кайнап атат, палоо демделип атат. Саламатсыздарбы? Бышайын деп калдыбы эт? Бышак көрсө, кубагым. Бышайын деп калдыбы? Жетейин деп калдыбы? Жок азыр. Элдин баарына жетеби? Ашып калат. Ашып калат, буюрса. Ашып калсын. Канча килограмм күрүч демдеп атасыз? Аба. 50? Бörek var. Мен азыр. Hala. Рахмат. Мына мондай. Палоо демделип атат. Палоо демделип атат. Тартасызбы сиз? WhatsApp'tan көрүп калабыз да. WhatsApp'tan эмес, Facebook'tan көрөсүз, буюрса. Азыр кетип атат түз эфирде, азыр деле көрсөңүз болот. Ооба. Не деген группа же? Группа эмес, көз карандысыз журналистмин, менин атым Алтынай. Журналистик адам ба? Ооба. Ишиңиздер илгери болсун, тамак даамдуу болсун, буюрса жейбиз, ос тийбиз. Кайка ормагалаң? Ос тийбегенде. Ошо да, кайка кетмегилем. Силердин палооңорду жемейин кетпейм, байке. Эгиздер келиптир. Эмне булар 5-4 эмес? Аңгасыздар. Бирөө улураак окшойт, а? Төрткө чыктыңыздарбы? Эже, үйдө жашап атасыңарбы? Ортоңора отуруп алайын. Ортоңора отуруп алайын. Эже, саламатсызбы? Үйдө жашап атасыңарбы, эже? Жашап атасызбы? Канча болду? 1 ай болуп калды. Балдарыңыз канча жашта? 4,5-да. Аттарын айтып коесузбу? Аттарын айтыңыз. Алмазбек, Асылбек, Кубанычбек, Камчыбек. Ар биринин кылык жоругу өзүнчө болсо керек, ар бир балаңызга токтолуп айтып кетпейсизби анда? Балдарым Алмазбек, Асылбек аябай шок. Мындан эң жош Камчыбек. Канчанчы балаңыз бар? Буга чейин 3 эркек. Булар 4-үчү, 4-тө. Демек 7 эркек. 7 эркек. Бага атканда кыйналган жоксузбу? Кимдер жардамдашып атат? Балдар менен жолдошум менен бактым. Бала бакчада. Азыр бала бакчада. Мен багышып кыйналгам. Балдар көбүнчө кимге жакын? Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Аты жөнүңүз? Экөө бизге жакын, а мен атым Нурлан. Зарнаев Нурлан. Экөө силерге жакын, калгандарычы?
үчөө мага жакын, экөөсү мунусуна жакын. Сиздерге өкмөт дагы каралышабы? Микрофонду алып койгула. Өкмөт тарабынан азыр ошо Соцфонддон пособие алып турабыз ай сайын. Башында төрөлгөндө аябай жакшы жардам болду. Ал кезде президент Алмазбек Атамбаевдин убагында ал кишиден үй алганбыз, квартира берген. А бул экинчи үй байке? Анда сырткары бул үйдү ошол маалда KG групптун президенти Имамедин Асамединович өзү бизди чакырып, сүйүнүчүн айтып, Убада кылган э? сиздерге ушундай фатир беребиз деп айткан. Мына буюрса кирип атабыз. Негизи эле ушул төрөлгөнгө чейин, төрөлгөнгө чейин эле өзүңүздөрдүн үйүңүздөр бар беле? Үйүбүз кемеде турчубуз. Квартирада, батирде. Имамидин Ташевго болгон ыраазычылык. Имамедин мырзага биз чоң ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Чоң рахмат. Көп кишилер кылбаган нерсени кылды. Бизге ушу үйүн подарка кылып атат. Аябай ыраазыбыз. Ыраазычылыгыбызга чек жок. Кубанычтабыз. Аябай сонун үйлөрдү бүтүрүп азыр ошол жакта жашап жатабыз. Айтсаңызчы, эгиздер эркек жактанбы, же байчаңыз жактанбы, мындай кургуучулук кандай? Же асмандан түштүбү? Мен жактан. Мен өзүбүздүн биздин тайнебиз төрөптүр. Эгиз төрөптүр да тайнебиз. Анан кийин мамам, мен эгизим түгөйм. Мамам бизди төрөп. Анан мен булар төрөт. А түгөйүңүзчү, түгөйүңүздүн дагы эгиздери барбы? Жок, бирден эле. Бирден эле. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Атылайба билейм. А эгизиңиздин аты ким? Бегайып. Эже сизге жети баланын энеси катары батыр эне берди, берилекпи? Берген, алганбыз. Буюрсын убагында. Чоң рахмат. Батыр атаны Чоң рахмат. Аты жөнүңүздү Атылайба билейм. Эже үйдө жашап атасыңарбы? Силер өзүңөр жасап кирдиңерби же даяр бекен? Жасап кирдик. Жасап кирип, алтай жүрөбүз. Мен түз эфирдемин эже. Түз эфирдемин эже. Чоңой жүрүсүң. Кандайсыз эже? Жакшысызбы? Калуу тилектериңизди айтып коесузбу түз эфирдемин? Калуу тилектериңизди айтып коесузбу түз эфирдемин? Азыр. Бул эртең эки эгиз төрөгөн аялдардын этегине тоо кылышчу. Ал эми бул жерде 4 эмтер ойлоп атат. Бул деген ушунча кубаныч. Биздин Кыргызстанга кут түштү, дөөлөт түштү. Кыргыздын саны көбөйсүн, ушу балдардын өмүрү узун болсун. Ушу балдардын ичинен эл башкарган кыргызды өйдөгө өргө алып бара турган балдар болсун. Ошол Кудайым өмүрлөрү узун, бактылуу болсун. Бизге бакыт алып кетсин. Айтканыңыз келсин, атаңыз дейсин. Айтканыңыз келсин. Жакшы отуруп коюңуз да. Бери карап коюңуз да. Biraz bunu böyle deseniz. Bayke. Kırmızı boş boş. Февраль 4-төрөт үйүндө 4 жарык алып келдим тесире жол менен.
Булар айына жетпей төрөлгөндүктөн бир ай реанимация бөлүмүндө жатып калдык. Биз балдардын саламаттыгы үчүн ал жерден кандай ден соолугуна кам көрүүгө врачтар үйрөттү бир айдын аралыгында. Анан балдарды багыш, конечно, кыйын, бир бала багыш өтө кыйын. Мисалы, эми бир бала менен эле кандай кыйналат. 4 бала менен мен азыр башында кыйналдым, азыр көнүп калдым. Кыйынчылыгы болот. Төрт жактан ыйлаганда кимисин аларын билбей калам. Мен бирин алып, бирин эмгизип коюп, кайра экинчисин алып, ушинтип төртөн ушундай бир маалда подряд эмчек бергенге аракет кылат. Эненин сүтү жакшы да, канча айткан менен башка кошумча тамактарга караганда. Азыр балдарым төрөлгөндө 1,5 төрөлгөн, 3 кызым. Балам болсо 1,7 төрөлгөн. Азыр 6 айдын ичинде балдарым 4 башы 4төн аягы 3 килограммдан вес кошуп, азыр жакшы денсаулыктары. Биринчи балдарыңызбы? Ооба, менин биринчи балдарым. Биринчи укканда кандай болдуңуз? Сиз барып УЗИге түштүңүз да? Ооба, биринчи укканда аябай мындай толкундан сезим болду. Биз жолдошум экөөбүз барганбыз УЗИге. Сентябрдын 15-inde барганбыз, былтыр 2018-жылы. Анда 3 эгиз деп айтты. Жок, 2 эгиз деп айтты. Анан кайра октябрдын 15-inde барсак, бир айдан кийин 3 эгиз деп айтты. Анан ошол күнү эле кайра түштөн кийин УЗИге түшсөм 4 эгиз деп айтып койду. Анан биз кантип эле деп жолдошум экөөбүз машинада отуруп аябай сүйлөштүк да. Кантип эле 4 эгиз болуп калды деп. Анан 4 жыл бала боло албай жүргөнбүз да. Анан мен жолдошум экөөбүз сүйүндүк. Бизге Кудайым бизге аябаптыр балдарын. Кудай деп жүрсөң, Кудайым баардыгын берет экен адам баласына. Ошо ысымдарын айтып коесузбу? Ысымдары биринчи кызымдыкы Аруке, экинчи кызымдыкы Акбермет, үчүнчү балам аты Соронбай, президенттин президенттин атынан коюлган. 4-чү кызым аты Айчолпон. Соронбай Илак деп уктурчумун ошол. Балам ыйлак, мындай жүдөп ыйлай берет да. Сиз Соке деп тергеп атасызбы? Соке деп айтат азыр. Кыздарыңызчы? Соке деп айтат. Кыздар караганда ыйлак эмеспи? Кыздарга караганда мындай, кандай десем мындай, ыйлагыраак да. Баардыгыбыздын колубузда бирдей жүрөт. Соке ар бирибиз мындай кылып. Азыр канча болуп калды балдарыңыз? Азыр Кудайым буйрса сентябрдын 25-и 7 айга толобуз. Айтсаңызчы, анан эгиздер сиз тараптан бу же күйөөңүз тараптан кандай? Жасмандан түштүгү. Эгиз тууралуу айта кетсем, биздин тарапта Тайне жактарымда бар экен эгиз. Анан жолдошум жакта дагы кандай десем, мурунку эмелеринде чоң ата, чоң апаларыбыз да болгон экен. Анан айтсаңыз тиги дагы бир немени 4 жылга чейин төрөп, анан кайненеңиз кетир буну төрөбөгөн эмен дегенде мындай сөз угулуп кетти, ушул кандай болгонбу? Ооба, эми бул кезде айтылган, ал кезде 4 жыл төрөбөй жүрдү. Согончого канабайт экен. Согончого канабайт эми кетир деп. Анан жолдошум жок, биз экөөбүз бактылуу жашасак болду, Нурайым деп. Ушу. Азыр багышып атабы кайненеңиз? Азыр мен боюмда болгондо эле тайнеси келген. Тайнеси келип ошол каралашты. Азыркыга чейин тайнеси каралашып жатат. Тайжеси экөө бир туугандарым келип жатат. KG Group компаниясына болгон ыраазычылыгыңыз барбы? KG Group компаниясына ыраазычылыгым чоң. Бул күндө аябай чыдамсыздык менен күтүп келгенбиз. Кудайым буйруп, ушул экинчи күнгө туура келиптир. Айдын 24 сентябрында KG Group компаниясына бизди үйдү тандоо учурунда аябай бизге жакшы кеңири маалымат берип, бизге аябай кандай десем түшүндүрүп, бизге ушул үйдүн эмесин кандай десем берген. Биз ремонтун кылдык, 2 айдын жүзү болду. Ремонтун кылып, жолдошум өзү жасады, өзүнүн кол эмеси менен жасап, анан июлдун аяктарында 25-теринде көчүп келдик бул жакка. Жашап атасыңар? Азыр жашатабыз. Жашаганыбызга 2 айдын жүзү болду. Биз KG Group компаниясына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Имамидин Ташипага айыбызга. Канча бөлмөлүү? 2 комнаталуу. 2 комнаталуу студия деп айтылат экен. Ыраазычылыгыбызды айтып кетебиз. Биз жолдошум экөөбүз ыраазыбыз.
кандай десем, бул убакка чейин Имамидин Ташев агай өзү көп адамдарга жардам берип жүрөт, берип да келет. Ушундай чоң жаңылык менен биз мындан кийин кандай десем, ден соолукта болсун, ушундай элге жардам аябаган кыргыздын чыган жигиттеринен. Жаш экенсиз, дагы төрөйүн деген, балалуу болобуз деген пландарыңыздар да бар. Эми биз Кудайдын буйругу, ага биз чек кое албайбыз. Кудайдын буйруса, дагы балалуу болобуз деген үмүтүбүз бар. Өзүңүз таанышып кетсеңиз. Өзүмдү таанышып. Мен Рысмат кызы Нурайым, 22 ноябрь 1991 жылы туулгам. Бактылуу болуңуздар. Өмүрлөр узун болсун бөбөктөр. Жакын турасыздарбы? Жакын турасыздарбы? Кайсынысы уул? Уул. Жакын турсаңыздар. Аты ким? Аты ким? Акчолпон. Бек? Акбермет. Мынакей Соронбай. Түтүтү көз тийбесин. Түтүтү жаман бала көз тийбесин. Сорон. Ай. Эме кыздар башкача, жигит башкача экен, а? Сокеда балай. Очубей баш. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, жаңы төрөлгөн төртемдер мына 7 ай болот экен жакында. Акчолпон, Аруке, Акбермет, анан Соронбай. Соронбай каяка кетип калды? Соронбай эл башка алышат. Соронбай кетип калды. Соронбай тей жакка кетип калды. Түтүтү көз тийбесин, өмүрлөр узун болсун, бактылуу кыздардан болсун. Ушул кыздардын атасы каякта? Атасы каякта? Чакырып таап бересизби жүрсө? Эже атасы, эгиздердин атасы каякта? Бирин тапсак, бирин жоготуп атабыз. Аялынын өзүнөн сураса окшойт. Өмүрлүк жолдошуңуз каякта? Таап бериңизчи. Ат койгон чоң энеси каякта? Чоң энеси жүрүшөт. Таап бересизби, көрсөтүп коесузбу? Чоң энесимби? Чоң энеси жок. Чоң энеси, чоң атасы. Чоң атасы жок. Чоң энеси. Тайны. Сиз тайнесиби? Аты жөнүңүздү айтып коюңузчу. Менин атым Нурайымдын апасымын, атым Сайра. Талас районунан. Сабир эже, ушул 4 эгиз небереңиздин ысындарын койгондо ким койду? Сиз койдуңузбу же чоң энеси койду? Бул ат ысымын койгондо мен кызымды өзүм үйдө баягы беременный болуп өзүм карап аткам. Анан экстренный болуп кечээ жол менен түндө союлуп калды. Эртең менен кеп кыз эс алганда уже журналисттер келип бизде интервью алып баштады. Интервью алганда мен балдар кудагый биринчи сүйлөдү, анан кудагый аттарын биринчи ошо урматтуу президентибиздин атынан Сооронбай деп коем деди. Анан калган кыздардын атын ойлонуп анан коюшту. Анан бирок Сооронбайдын аты башында эле коюлуп калган, кудагый коюп калган. Мен болсо тамсырандым. Ушу кызым квартирада жашачу.
Анан биринчиден там берип койсоңуздар ушу жакшы болот эле деп. Анан ошентип төрөлүп, аттар коюлуп, тамдуу болуп, биринчиден өкмөтүбүзгө рахмат. Анан экинчиден Сооронбай Жээнбеков 2 миллион сом берген турбайбы, эже? 2 миллион сом берген. Очень 2 миллион сом. Имамидин баласы однокомнатный там буларга подарка алган, бирок күйөө бала менен кызга бул двухкомнатный там жагып, жарым акчасын төгүшүп алган. Калган акча менен өкмөт берген акчасы менен евро ремонт кылышкан. Ошол баары жакшы, тойлору менен болду, баланын арткан акчалары менен туура колдонду деп ойлойм. Үйлөрүнүн баарына балдарына керектүү, өздөрүнө керектүү нерселер бар. Үйлөрүнө буюмдарды киргизип алды. Өзүбүз дагы бүт туугандар киргизип бердик. Ошол азыр буюрса жакшы, мынтип тойлору болуп атат. Сүйүнчтөмүн, кызыма төрөбөй жүргөн аябай ойлонуп жүргөм. Азыр кубанычтамын. Кудай тааламга ыраазымын. Эже канча небереңиз бар жалпы? Жалпы мен 10 неберем бар. Төртөө менен биригип. Төртөө менен биригип. Неберелердин жакшылыгын көрүңүз, жакшы күндөрүн көрүңүз. Анан неберелериңиз дагы көбөйсүн. Бар болуңуз апа. Рахмат, силерге да рахмат. Бизди ушинтип колдоо көрсөтүп келип, ушундай тойлорго келип алып бизди колдоп атканыңа силерге чоң рахмат. Силердин аркаңызда Кадырлуу меймандар, кийин дагы жакшылыкта жолугалы, эже. Рахмат. Кыргызымдын боз үйдүн ичи толтура. Тамак аш, майрам, жакшылык, ушундай жакшылыктар көп болсун, ар дайым болсун. Мына бүгүнкү ошол 4 эгизге арналган салтанаттуу майрам, ошол жаңы батирдин жаңы үйдүн ачкычын тапшыруу аземи башталганы турат. Анда эмесе менден алыстабаңыздар. Кандай белектер алынат, үйлөрдөн башка дагы кандай белектерди беришет, мени менен чогуу сиздер ушул салтанатта күбө болосуздар. Үйдө аластайсыз, папа? Биякта аластайбын. Ушундай болуп кетпесе, сонда. Жыты сону. Көз тийбесин. Көз тийбесин. Перизат кандай? Мен түз эфирдемин. Ушул майрамга сизди чакырыштырып куш келиңиз. Анан сиздин өзүңүздүн оюңузду билейин дедим. Каалоо тилектериңиз барбы? Албетте, бул өзгөчө майрамдардын бири. Жакшы майрамдык маанай берет деп ойлойм. Жана ошондой эле биздин жаңы муунга ушундай бир башкача бир баалуулуктарды кабыл алсын деген бир тилек айтат элем. Анткени балалуу болуу, баланы өстүрүү, балага тарбия берүү бул бардыгына эле буйра бербейт. Буну өтө өзгөчө бир өзгөчө баалап, өзгөчө мамиле кылып, кыргыз элинин санын көбөйтөлү. Рахмат. Айтканыңыз келсин, чоң рахмат. Чоң жигиттер, буякта место тоткон, бияка кое албайсыңар камераңарды. Чындап эле. Турат место толтура. Жок, таппайсыңар эч болбойт. Мына ушакка туруп алган. Эме жазылбай калды да. Ол.
жанагы төрөткөн акушер өтүп эле ошого жазылып алды. Мен дагы чогуу тартып койгулачы. Түз эфирге чыгып, өзүм сөткө түшпөй калып атам. Эжем бар. Мен тартсаңыз жок. Өзү түшпөй калып. Бүгүн 4 эгиздер өзгөчө жанагы 4 жашка чыккан 4 эгиздер бүгүн жылдыз. Ошо 4 эгиз менен сөткө түшкүсү келгендер аябай көп. Түз эфирге чыгып мен сөткө түшпөй калдым. Мейли, эчиси болбойт. Ошентсе дагы түз эфирде азамандай сонун чоң жакшынакай майрамдарда көрсөтө берейин. Сөткө башка күнү түшкөнгө дагы жетишебиз буюрса. Карагылачы могу жакта сонун ак элечек жарашкан биздин папакка сонун жакшынакай элелерибиз отурат. Жанагы төрөткөн Камчыбек Узакбаев деген дарыгер киши, ушул дарыгердин атынан 4 эгиздин бирөөсүнүн ысымы ушул дарыгердин атынан коюлган. Бул киши сиз төрөгөн оорукананын жетекчиси, Камчыбек Узакбаев. Балдарыңыз карайт ушуга чейин балдарыбыз. Класстарына. Балдарды Кайсынысы? Мына Камчыбек, мынакей. Камчыбек бала. Агай кандайсыз, саламатсызбы? Кандайсыз? Камчыбекти таандыңызбы же? Баары окшош да. Мен көбүнчө бул мамасынан сурайм Нурайдан. Камчыбек кайсынысы деппи? Ана бул айткандан кийин Агай кийинки 4 эгиздеги силердин ооруканада көз жардыбы? Азырки ал кийинкиси кайсынысын айтасыңар? Дагы төрөлдү го 4 эгиз. Алар да төрөлдү. Анан мындан 2 жума мурун 2 жолу 3 эм төрөлдү. Сиздердин ооруканада? Агай эме сүйүнчү бериңиз, кече ошто дагы 3 эм төрөлүптүр. Ооба. Ошто? Да. Бар болуңуз агай. Жакшы. Азырчы быйылкы жылы чынында төрөлгөндөрдүн саны азайып атат да. Эгиздердин. Жок, эгиздердин саны Жалпы эле төрөлгөндөр. Жалпы төрөттүн саны мына 6 айдын жыйынты боюнча былтыркы жылга салыштырганда 2000дей бала аз төрөлдү да. Эте бул Кыргызстан үчүн абдан чоң неме да. Себеби эмнеде экенин билбейсизби агай? Себеби көптүм. Себеби ушу жаштар ушуга жакшы көңүл атабы деп атам да. 2000 балага аз төрөлдү агай. А жыл сайын канча бала төрөлөт республика боюнча? 160 миң бала төрөлчү да. Demet koyup ben çımşımlarını getirdim. Siz zaten çakırgan turab agay. Балдардын бирөөсү Камчыбек сиздин атыңыздан. Экинчиси Кубанычбек. Кубанычбек кимдин атынан коюлган эле? Кулматов ошол убакта мэр болчу. Кубанычбек Кулматов. Асылбек Шарипович ал спикер болчу. И Алмаз Атамбаевдин атынан. Алар келбейби билбейсизби агай? Аны бул организаторлорун саш керек. Экөөсү точно келбейт. Раз, бір-екі, раз. Ай, эжеке жылышып қойшы, сен жақсы мен күтіп тұр ғой.
Кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен кадырлуу меймандар, мына Кудайым буйрса кубаныч артынан чогулуп отурган чоң ата, чоң энелер келип отурасыздар. Жети областтын башын бириктирип, жетин албай кубанып, жагымдуу кабар аркасынан келген кадырлуу меймандар. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен ардактуу ага-эчек, апалар, аталар, бардыгыңыздарды ушул жерде көрүп, кубанычыбыз менен тең бөлүшүп атканыбызга абдан кубанып турабыз, бардыгыбыз ичибизге сыйбай турат кубанычтын баары. Анда бардыгыңыздарды ушу жакшынакай биздин жакшы тоюбузга куш келипсиз. Эже, мы снимаем. Кыргыз элибиз ичинде эки бактылуу үй бүлө, төрттөн уулду болуп жетин албай кубанып отурат кадырлуу меймандар. Мына төрт уулдун бир келген ырыскысы мындай түндүк көтөрүп, агыр көлүп алып жетин албай кубанып отурса, жада калса сүйүнчү акчасы дагы көбүрөөк алып кубанып отурушпайбы буларына? Төрт эсе алып сүйүнчү акчасы 16 000 сомду түзөткөн бир кол чаап коюңуздарбы, айып айтпаңдай. Ар жакта 70, бер жакта өлү баш аягы 120 дегендей мына 16 000 сомду сүйүнчү акчанын ээси болуп, ушундай жаркыраган жалпы кыргыз элине той тартуулап турган бүгүнкү бактылуу үй бүлөнүн кубанычын тең бөлүшүп, сиздер бир кол чаап кубанып отуруңуздар. Кыргызда мындай жакшы жашана бар экен. Канчалык төртемдер, эгиздер төрөлгөн сайын, канчалык баягы улут көбөйгөн сайын ошончолук жакшы рыскылуу болот экенбиз, ошончолук жакшы кенч кирет экен, дөөлөт кирет экен ээрчишип, андыктан биз абдан кубанып атабыз. Анан келиңиздер ушул тоюбузду баштаардан мурун дал ушул жерибизде бир Манастын руху турсун, Манастын деми турсун. Манас менен баштасак кантет? Албетте, эң сонун башканы коюп, Манасты дейт бакылдай бергенин эгереге көкүрөктү ачып алалы. Манас дүйнөсүнө бир саякатка барып, анан кубанычтуу күнүбүздү бирге уланталы кадырлуу меймандар, чоң ата, чоң апалар. Ушул кыргыз эл ичинен Манас өнөрүнүн ээлерине кол чаап коюңуздар, жамааты менен келатат мынакей. Дөөлөт Сыдыков, Замир Байалиев, Нурбек Талантбек уулу, Асаналы Камил уулу, Кылымбек Нурмат уулу, мына ушул манасчыларыбызды кол чаап тосуп, Манас атабыздын арбагы колдосун, Манас атабыздын деми бүгүн биз менен болсун. Кечебизди Манас менен баштайлы. Келиңиздер, улуулашып отуруп алыңыздар. Kangaydı çağır bekendip, benim bayla bilsenip, belinden gene kendip, bindi çağır bekendip, canında ırk çoru, canı kalbay tependip, antarıp sırrın billalbay, aldına bir gir albay, kotorup sırrın billalbay, korjonduğun ırk çoru, korkup bir gir albay, haykölman az kavullan, 3 gün 3 gün oylanıp, Harıstanda tolunup, Murno sonda Manaskan, Körse göngül bölünüp, Kapalansa Manas, ay menen gün tutulup, Karangı düşür kalçuday, Kavardanıp çamınsa, 18 bin alandı, Kırgın kılıp salçuday, Tolku ötse Manaska, Toturuştuk bir evi, Kıymıldasa Manaska, Kılım çaktı gilevi, 40 bin çoğu kaptasa, Kış aytımattan cengevi, Haykol Manas kavullan, Akkullanı tokunup, Ergen ıktay ulturup, alçanlata bastırıp, ayalamda şaştırıp, Ermannastı karasa, Allah todu barbaygan, at üstünde dardaygan, söylök ötü göründü, aymenin gün tutulup, karanlık düşüp kalganday, söylök ötü göründü, kolda konu bir toğuz, koltuğundan bölündü, kara çağır kavurlan, kaptalında çamınıp, soluk gökçe larıstan, canday salıp kamınıp, kalkarabı sütünün, aylar uçup alıp durar, baytağına kuttuna salıptır. Uduya bu soydan düşman, Keçi çıkan yarıştan, Keçi kıdı
Kaldırdarıp ötken el alışamın degendin tünü bütkün jetenir Deti yaşta gelgende balvandığı billingen el gözünün illingen 9 yaşka varganda bir vatkan buranı çıyraktan arıma vırgıtkan ta oşondun avvanız 10 yaşına varganda orçunga kan yurtuna atanıp çıkan emmispi baylanıp kalgan bazlardın bağını açkan yer koşoy turup kalgan turpandın turşun açkan yer koşoy çın oluya garıya çın bilimdin oluya gece gündüz durrasan erenin avvan barganı top çıyılgan yerinde çeştevenin bellinde ata başın atadım kallayıktın barına batasın berip kalganı oşondun oluya koşoy dev aytat o kırgızım dev aytat o mat gelsin başına jaş koşulsun jaşına usul eki kırgızdın jelligennem olsun dep tellegeyi teptegiz töllügennem olsun dep ta oşondu kırgızdın özlügennem olsun dep gök pencerege koyulup adam olup kuğulup nur bolup gökten düşkönü kara derbildi gütkönü ata kırgız el olduk kırkırık olduk sam olduk tegereke gam bulduk kagoşondu kırgızdın arpaga sayın cannağı arşı gennem bolsun dep kallayıkka süylөгün davışı bellem bolsun dep at basırıp çıkkanda jolu gennem bolsun dep arakan жазы kol açıp atanıp çıksa yol açıp alışkan emmi düşmandı argaçandan astın kıl kırgızdı emmin üstün kıl tellegeyin ten kılgın tagoşondu kırgızdın geleceğin gen kılgın kayaka varsa yol olsun altın ille kol olsun usul epi kırgızdın üzülmesin tukumu ulanıp emmi geçsin dep bunnoşondu canlağı Kuday sakta dep, jakşılıkka makta dep, kagoşondu kırgızdı, kıdırdarıp yol besin, oğluyallar kol besin, argaçattan bir kaçan başına baş koşulsun. Emi yaşına jaş koşulsun, uçureki kırgızdın gemegesi kaynasın. Emin alışkan yoğusu olgosun, butun salıp buzganda, ezeli gana tüyün olgosun. Dev oşondun avanız, batagana vergende yer oşo, eren gana oşoydan yer oşo. Seda teh. Om bersih cabur ya, क्या बरा? Все, बोल दे ऐसे कर. Все сразу касаться. Geçi karal cengen kanı key, tay turu tay budanga, harpadan asacım biri, hayda terin al çoken, gürüştün gürürcem beri, gündü terin al çoken, tay turu tay budandı, çölgögü çapmak ol demir, karnından çıkan semmingdin, geleceğin gen oydu, gel versigen emmingdin, oşo gilde gen eken, gönlü caman bülbül, oşonlu gözünün yaşı tügülü, kazgaldak degen gayran kuş, gayrılı uçkan taladan, korkup turgan kurağın, oşo karından ana çıkan baladan, ay karanlığı tünleri, tünnemine bollot hep, harta kalsa tay turu, erkin jakkan elimdin, günnemine bollot hep, oşo gezde cengiken, köngülü bölünüp, gönlün yaşı tөгülüp, Karagatta gayran göz, kamçı koyu jaş getip, ödöne sındı gayran göz, böllük böllük jaş getip, gayran manna sölgünde, atadan kalgan san dünya, halkö göbüşek aram, şiğit bozkor tört aram, hadvay gölvay altaram, geçe kamçığa şenle bölgünde, belden şinnin güne, bebek gidip tüye, berenindin bir gece tiyetip, gelgenin beytalay, hava gelgenin misbi, belden şinnin güne,
tüyünü, bekbekiydim tüyünü, şыңырып алып бұрқырап ат қошу жолын бұрды эле. Ошондо экен аттара дүрбү салып турду. Апыра қараса көзге билдимек, ара басқан тай туру, Айсекенни билдимек, бір күлік жан еле, ерен көрің өлгенде, атағандың қан қошой, ақсақалдың абакем, асаға берген мал еле, асын сана бергенде, 60-қа толду не, ұшу бұйылғаны бар, 60-асы болды не, бұл еміне болды деп, дүрбі салып қараса, айқалағын қарату, көрінгенде көрінет, көрінгісі көк тұман, өз тұманда бөлінет, толой болған болчықта, оңырайған тұмшықта, кезеңші қыздың жолында, келе жатат қайтор, қашай қыраттым ішіне қаттың соңдың. Ошылы қазғылдық деген қайран құш, қараманна заулан, қарынан шыққан баладан, өліп кетем деймін, ошу көздеғаны кей, шүрігін имеріп, шын көзінде жіберіп, шындап илап бейтанай, шындап дүрбі салдыле, жоны тікте ошында, атқа барын алдыле, ошында тайтұру, 30-дан соңында, келе жатат жаны бар, ошында қарасам, көз адердім балаға, көз көріне тұрышу, қабай түріп алған көрінет, оңыл болған бұғатын, 12 берін төтөліп, оңжонда тұп торыны, 12 шолы жетелеп, ошында қаманас, көрінгенде көрінет, көрінмесі жөнеле, көшатудай көрінет, асма менің жеріңдің жебесіндей көрінет, ауадағы бұлыттың салқынынан бүткенсіп, аңырайған қачалдың қапаятқынынан бүткенсіп, беймұлдаса қара жер, қыраныман аз батырға, түнғалыңынан түткенсіп, қырчорменен табылып, қызыл баштап қарысы, қымбатаған бақайған, қайқырықты салыптыр, бейақчаңын қарасам, айсарланам атынген, сарласында жарушың, сарғашың мүлчімейген, мұнышымды қарасаң, алтын айдар соқпайлы, азысқанын алмамет, қатар сүрі алыптыр, аяшымдың аты деп, ұғылдымаға дату деп, бейақчаңын қарасам, көгір абыз том киген, көгірасудың атынген, қарат тұрсан жанағы, ырғыздардың қыраны, апалтаның чуғаға, айсың адаманы жетпеген, адам түгіл чуғаға, ана қарыстан тишім өтпеген, жеңекемнің аты деп бұда сүріп алып тұр. Қара кезек қырғаға, сауламан асырғаға, ұзын кезек қырғаға, Марашчыларды сүреп тұрады тоғандар. Қолчап, қуаттап, қоштап тұрыңдар. Өзің өргөне сырғап, көкшеліктің қамшылап, оғынан оту тамшылап, аншамында жүріп, сырғап түндігінде, айбатына тұралмайды, арты тербейден шыдап, ачай қырып салыптыр, айкөлмін аз бақырып, даула бірдей чақырып, ұшу күндің сырғап, өзі қолды алыптыр, анын арқадағында, чақ еткендей күлденген, анан чағылғандай сөйденген, чурчапқанды чунаға, ақбалтанын чуаға, азыр қыздың бұл күнді, қолдоп кірді құдаға, көктен кесін арғытып, көкке чағын барғытып, өсөндігін арғытып, өзің көргене чуап, табына қолды алыптыр, мұң ошоны көргенде, қайран емнен қаныштын, шымын жаны чырқырап, чыдай албай бұлқырап, анан сай сүйегін қырқырап, бол ойылап бұлқылдап, үткен бойдың барса, алқашылда солқылдап, батпай барат бүгінден бүгіні білтіні, араман менегеннен жатпай әлі барат, бүгінден ой. Мұны сондыған екей мұрдының сосын тарталбай, көзінің жасын арталбай, чыңыры ойлап чырқырап, мұзды ойлап құрқырап, сызбақчы болдың сызықтың ел манастырында, акетай қылмақчы ғана болды қызықтың манас. Атаңның көрі дүние, мұны сондыған екей, айымдардан кеуіп, 12 күнгі сенмете, тамақ içпей сөйлебей, ұрып жатат деуіп, о қауырға сөгілет, о көзінің жасың төгілет, Құдай бетін салбай қал. Сенің атаң Шерманастан қайға кіріп қайрылған қатарында беретін далайынан айрылған сақалдарың бір құчақ қалчыларды мұз бұрчақ. Алтын алың өкчөсің, қазақтардың көкчөсің, пана болчың манастан үшіл батыр қанын екіге мен жайлаған, егіз қарат байлаған, ер үрбісің дағыл көр, мұжыны қолың тікен ал, адағы көр, көміл көр, тарағал бақ
акчасы каңгырдан башкасыңа айланайын кулунум ошо күнкү урушта ошондо катындардын бар өлгөнү ошо күнкү урушта Кудай бетин салбай калы сенин атаң Шерманас басып сууга барганда колун сууга салганда аргынгандын ажыбай алтын таң артында сакчы болуп турганда уйкуга көз кеттирбай кечилдин каның ери канча кыйлап атыр атаңдын аңдып жетиптир кырарканы сүүгөң айланайын кулунум ай көлманас кабыланай көлманас баатырды ошондо коңурбай канаң сайып кетиптир аңтаңнаган ажыбай коңурбайга жете албай манас таштап кете албай белине сынган кыйгактың бурап алыптыр кыйгактын учун каршы этип белине сынып калыптыр айланайын кулунум атаңдын көрүнүн кароочусуң атаңдын мен болуп калсам жанагы чийбейт менен сызыкты кебез белбоге өтүп кечилдин каны коңурга ошондо кылбайт белем кызык. Баракелде рахмат. Манасчыларыбыздан дагы бир бат алып коелу. Алақан жайып кыргыздын саны көбөйсүн деп оомин кылып коюңузчу. Сураңычы. Оомин. Ушул балдардын келечеги кең болсун. Керегеси кең болуп, уугу узарып, түндүгү бийик болуп, коломтон чогошпой чаңгарагы бүтүн болсун. Кыргызстан кылымдап жашасын. Айтканыңыз келсин. Жүрөкөй адамдар манасчы болбойт. Ошон үчүн бул бир касиеттин кандайдыр бир баардыгыбызга касиеттүү жугуш болуп буюрса, дагы кыргыздар көбөйүп саны адис ушинтип көбөйсө экен деп атсак, мамлекет багылат бекен деп атпайбы? Буюрса көбөйсө эле рызкыбыз менен болот. Чоң рахмат. Мына кадырлуу меймандар Манас дүйнөсүнө бир саякатка барып кайра тарткан соң биз ушул жерге бүгүнкү чакан чоң тойдун ээлерин алдыңыздарга чакыралы. 4 туугандын ата энеси бала бакырасы менен ушул жерге бир айыл бир шаар болуп кирип келсин. Биз шатырата кубанычын тең бөлүшүп, күркүрөтө кол чаап, ичибизден тилек айтып, батабызды берип олтуралы кадырлуу меймандар. Мына ушул жака Зарнаев Нурлан агабыз менен Абдылдаева Гүлайым эжеке баш кошсо жаратканыбыз 4 ээмди берип олтурат. Улусунун аты 4 эгиздин улусу Асылбек, Алмаз, Кубаныч, Кылыч ата энеси үй бүлөсү менен кол чаап коюңуздар. Кол чаап коюңуздар куттуктап. Облас Көл районунун Темир айылынын тургундары менин тайларым экен. Абдан кубанып атабыз. Буюрса жакшылыгыңыздар мындан дагы артып турсун. Эми Талас облусунан келген биздин дагы 4 эмибизди чакырып койго уруксат этиңиздер. Бир уул 3 кыз экен. Исманов Азамат мырза менен Рысмат кызы Нурайым. Экөө башкашкондо Кудайым мына месе деп 4 эмди берген экен. Тоз алыңыздар Сооронбай, Акчолпон, Аруке, Акбермет. Мына тай энелери, чоң энеси менен келатат. Келиңиздер. Кол чаап коюңуздар. Egimendikten çileğimdir mergin bizge kançana Türküne de kol çapmaydı, hormatlasınlar. Aşağısı kalkıp kırgızından birin gettin avlusta birin jettik yıldızda Чоң рахмат, урматтуу ата энелер, урматтуу той ээлери, кубанычыңыздар кут болсун, каалаганыңыздар бүт болсун. Мына ушул бир айыл болуп, бир чоң үй бүлө болуп турасыздар. 4 тууган кыргыздын келечегине кереги тийген, чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү улаган эр азамат уулдардан болсун деп тилек айтып, Алақан Жайып Акбата бермекке келген кадырлуу меймандардын кашынан орун алып отурасыздар. Эми Нурлан ага, азыр микрофонду сизге узаталы. Нурлан ага кызыктар болгон. Кыргызстанда үй бүлө көп. Мына сизге Кудайым сизге берет деген ушул берет экен мына. Ак өргөлүү болуп атасыздар, түндүк көтөрүп, жетін албай кубанып турасыздар. 4 туугандын атасына кол чаап коюңуздар. Буга чейин Нурлан агабыз менен өмүрлүк жубайынын 3 уулу болгон.
Андан кийин мына 4 эгиз уулду болуп отурушат. Атасы өзү шок болуп турат азыр бир башкача болуп. Сам шок дейт го, түшүнбөйт мурда. Башкача болуп турам дейт. Биз Нурлан ага негизи ушул өмүрлүк жубайыңызга жаратканыбыз 4 эгиз уулду белек кылып атат деген кабар уккандагы сиздин алакабалыңыз кандай болгон, бир состоянияңыз кандай болгон деп Элмар кызык болуп отурат. Микрофон узаталы. Кандай билип калдыңыздар? Не болуп? Же сүйүнчүлөгөндө эле уктуңузбу? Келинчегим биринчи кош бойлуу болуп калганын билгенде УЗИге барган. УЗИге барганда айткан, кош бойлуу экенсиң деп, эгиз деп, 2 эгиз деп. Биз аябай кубанычтуу болуп сүйүнүп үйүбүзгө кеткенбиз, 2 эгизген деп. Бир аз убакыттан кийин кайра УЗИге барып түшүп келели деп барып түшсөк 3 экен деп чыкты. Экөө эле 3 деп. Мен таң калып ишенбей сүйүнүп кайра кеткенбиз. 7 ай болгондон кийин кайра УЗИге барып келели деп кайра УЗИге бардык. Кирип кеткен. Андан чыкты. 3 эмес 4 экен деп. Мен аябай шок болуп, коркуп, тамашалап атабы деп УЗИнин кагазын карап анан ишенген 4 экен. Кубанычтуу болгонбуз аябай. Төрөлгүчө Кудайга жалынып жүрдүк. Кудай буйрса баары аман эсен жакшы төрөлүштү. Жакшы азыр мына жакшы чоңоюп атышат.